Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Садыр Жапаров айт намазды Чолпон Ата шаарындагы мечитте окуду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28-июнда Ысык-Көл облустун Чолпон Ата шаарындагы мечитте Курман айт майрамына карата айт намазга катышты. Мамлекет башчысы мечитке келгендер менен чогуу айт намазын окуду. Бишкекте айт намазга тапанча алып келген жаран кырмалды. Бүгүн 28-июнда Бишкектеги экс аянтта Курман айтка арналган майрамдык айт намаз учурунда травматикалык тапанчасы бар жаран аныкталды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, милиция кызматкерлери 30 жаштагы жарандын жанынан 13 мм калибрдеги газ травматикалык тапанча табышкан. Ага ылайык бул факты маалыматтардын электрондук журналына катталган. Кармалган жаран милиция бөлүмүнө жеткирилгени айтылат. Улак Суперкежи. Москвадагы мечиттерге Курман айт намазын окууга 200 миңге жакын мусулман келди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ири мечиттердин биринде эле 100 миңден ашуун мусулман намазга жыгылган. Президент Владимир Путин Россиядагы мусулмандарды Курман айт майрамы менен куттуктап, мусулман коомчулугу өлкөнүн жашоосунда чоң жаратмандык ролду ойной турганын белгилеген. Булак Назар Ньюскежи. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин өлкөдөгү мусулмандарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу анын маалымат кызматы билдирет. Путиндин айтымында бул майрам терең адеп ахлактык, руханий мааниге ээ, коомдук жакшылыктын, ырайымдуулуктун жана адилеттүүлүктүн идеяларынын бекемдөөгө кызмат кылып келет. Россиянын мусулмандар коомчулугу өлкөнүн жашоосунда чоң жаратмандык ролду ойнойт. Улуттар аралык жана диндер аралык тынчтыкты бекемдөөгө, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоого, өсүп келе жаткан муунду тарбиялоого олуттуу салым кошуп келишет, деди ал. Путин учурда мусулман жоокерлер ата-бабаларынын тарыхый, руханий, патриоттук салттарына таянып, атайын аскердик операциянын жүрүшүндө тайманбастыгын жана эрдигин көрсөтүп жатышканын белгилеген. Жолдоштору менен катарлаштырып, Россияны коргоп келишерин айтты. Булак Назар Ньюскежи. Депутат Акылбек Түмөнбаев: Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамына татыктуу эмес. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттен берилип жаткан акчаларын эсептетип жатканын Азаттыкка берген интервьюсуна билдирди. Анын айтымында Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамына татыктуу эмес. Бул боюнча ал өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылаарын айтты. Сооронбай Жээнбеков бүгүн экс-президент макамы менен резиденцияда жашайт. Ал мамлекеттен жан сакчы алып, тамактанып, мамлекеттин акчасы менен жүрөт. Мамлекеттин акчасын бир эле өзүнө жумшап жатабы же туугандарына да мамлекеттик жеңилдик берилгенби? Мен азыр ушунун баарын эсептетип тактап жатам. Мен бул боюнча маселени жогорку кеңештин жыйынында да көтөрөм. Ажообу Садыр Жапаровго да кайрылам. Анткени Сооронбай Жээнбеков экс-президент макамына татыктуу эмес, деди Акылбек Түмөнбаев. Булак Суперкежи. Президенттин буйругун саботаж кылган пансионаттарга чара көрүлөбү? Ысык-Көлдүн жээгиндеги тосулган тосмолорду алуу иштери жүрүп жатат. Буга жергиликтүү эл ыраазы. Президенттин бул буйругу карапайым калкка көлгө акча төлөп кирүүгө болгон пансионаттардын кызыл кулактык ач көздүгүнө бөгөт койду. Бирок президенттин буйругун тоготпой, дале болсо көлдү тосуп алган, тосмолорун алдырбай саботаж жасаган көпөстөр дагы жок эмес. Мына айталы, Радуга жана Карвен пансионаттары пляждагы тосмолорду алууга каршы чыгып жатышат. Ал түгүл, кол топтоп президентке кайрылуу жасап жиберишкенин айтышты. Булар үчүн карапайым элдин укугу бир тыйын экен. Эптеп элди өзгөлүүнө да түшүүгө киргизбей акча алыш керек туура. Эми бул эки пансионаттын тарыхына токтолсок, кезинде Радуга пансионаты өмүр бою эркинен ажыратылып, Белоруссияда качып жүргөн кылмышкер Данияр Үсөновго тиешеси бар эле.
Карвен пансионатында коррупцияга айыпталып Америкага качып кеткен Аскар Шадиевдин өлүшү бар экени белгилүү. Анын ушундай баскан издери мандемдүү, ишмердүүлүгү, кылмышка шектүү адамдар менен байланышы бар пансионаттар оозун чоюп жатышканы таң калтырат. Ысуу көл булардын чоң аталарынан мураска жеке менчикке өткөн эмес да. Булардын жайына койсо, көлдү да менчиктеп президентти киргизбей койгондон кайра тартчу түрлөрү жок. Булак Назар Ньюс KG.